экономиканы акырындык менен жандандыруу жөнүндө чечим кабыл алынган байланыштуу өзүнүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эреже талаптарын иштеп чыккан. Ал эреже талаптар Кыргыз өкмөтүнүн 11 май 2020 жылдагы коронавирустук инфекциянын жайылуу коркунучун азайтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтом менен бекитилген. Убактылуу санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткаруу максатында кызыктар болгон министрлик жана ведомстволордун өкүлдөрүнүн катышуусу менен эпидемиологиялык курч шартта иштеген жеке жана юридикалык жактар үчүн 20дан ашык алгоритмдер иштелип чыгып, биргелешкен буйруктар менен бекитилип, жана бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Убактылуу санитардык эпидемиологиялык эреже талаптарды коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал турукташмайынча бардык жеке жана юридикалык жактар аткарууга милдеттүү. Жогорудагы ченемдик документтердин аткарылышын көзөмөлдөө, аймактык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорунун адистери тарабынан жүргүзүлүп жатат. Экономика жандана баштагандан бери бардыгы болуп республика боюнча 23.753 объект текшерилди. Бул ар кандай объекттер тамак аш даярдоо боюнча, коммуналдык багыттары боюнча, өнөр жай, бала бакча жана башка объектилер. Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузгандыгы жөнүндө 3365 протокол түзүлдү. 13.192 санитардык көрсөтмөлөр берилди. 925 жооптуу кишиге эскертүү берилди. 3242 жетекчиге жана жооптуу адамга 5.783.000 сомго айыптар салынды. 157 материал сот органдарына, 54 материал укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Текшерүүлөр күчөтүлгөн режимде жүргүзүлө бермекчи.